Бишкекте таңкы саат 6 болду. Биз Азаттык Плюстун телекомандасы таңкы саат 6да көчөлөргө чыгып, шаар көчөлөрүнө байкоо салып жүрөбүз. Бишкек чын эле таштанды шаарбы же таза шаарбы деп. Биз азыр адаттагыдай эле абдан белгилүү болгон, баарыңыздарга белгилүү болгон менин артымдагы фонду көрүп эле Ош базар экенин көрүп турат болушуңуздар керек. Могул жерди көрүп чын эле ыйлагың келет. Бул жакта печенье жатат, бул жакта кыркылган чачтар, бул жакта коробкалар. Мына таңкы саат 6 болду. Шаардын турмушу башталды, бирок мына ушундай жагдайда эле калды. Кайра эле ушул турмуш ушул жерде улана берет. Биз бүгүн шаар мэри менен интервью кылабыз. Бишкек чын эле качан таза шаарга айланат. Өзүңүздөр билесиздер, былтыркы жылы Бишкек дүйнөдөгү эң кир шаарлардын катарына кирген. Алгач Талант мырзанын тазалык муниципалдык ишканасында көп жылдан бери эмгектенет. Биринчи мен сиздин кесибиңизге кызыгып атам. Күн сайын эле ушинтип саат 4тө турасызбы? Жумушуңуз ушундайбы? Ооба. Жок. Жумуш неден башталат? Жумуш меники основной текшерүү немелерде көчөлөрдү шупурган дворниктеринде 125 дворнигим бар Ленин району боюнча. Ошолорду текшерем, машиналардын выходун, мусордун алынышын. Мына өзүңүз байкап атасыз, азыр экөөбүз сүйлөшкөн убакта саат 6 болду, троллейбус чыкты, мына жаныбыздан өтүп кетип атат. Бул жакта болсо движение башталды, кыймыл башталды шаардачы. Бул жакта бир топ таза көчөлөр. Могул жак негедир таза элек да же бул сизге карабайбы? Бул эми частный территория, Ош базарына кирет да. Бул Ош базары. Бул жака биз киргише албайсыңар. Киргише албайбыз. Биз Ош базарын жетекчилиги кылыш керек. Биз только вывоз кылабыз да, шыпырып койгон мусорун алып чыгабыз. Аны өзүңөр көрүп аткандай баягы шыпырылып бүт элек. Статистикага караганда бир адам күнүнө болжол менен 1 килограмм таштанды чыгарат. Дүйнө жүзү боюнча таштандыга эң баткан шаар бул Египеттин Медина Зибила деп аталган аймагы. Каирдин бир бурчун ээлеген бул жерди таштандылардын шаары деп коюшат. Жергиликтүү эл дагы таштанды иргөө менен гана нан таап жешет. Бул аймакка жайында мурдуңду бекем жаап дагы кирүүгө мүмкүн эмес. Ошентсе дагы көчөнүн четтеринде кадимкидей соода болуп, үйлөрдө элдер жашап жатканы таң калтырат. Ал эми эң таза өлкө деп эсептелинип жана таштандыларды кайра иштетип чыгаруу жагынан биринчи орунду Германия ээлейт. Бул өлкөдө таштандылардын 66% кайра иштетилип чыгарылат. Немистердин 99% таштандыларды үйлөрүндө эле атайын челектерге иргеп салышат. Кагаздар өзүнчө, бөтөлкө жана айнектер башкача элекке, пластиктер дагы бирөөсүнө салынат. Бул немистер үчүн эртең мененки бет жуугандай эле көнүмүш адат. Азыркы тапта Европа эли колдонуп жаткан кагаздын 50% макулатурадан жасалат. Айрым өлкөлөрдүн башчылары дагы шаарлардагы таштандыларга, тазалыкка өзгөчө көңүл бурушат. Мисалы, Лондондун мэри Борис Джонс күнүгө эртең менен жумушуна велосипед менен келет. Муну менен ал биринчиден шаардагы абалды өз көзү менен көрүп келет жана велосипед айдоо менен экологияга дагы салым кошот. Кытайда таштанды чогултуу өзүнчө эле чоң бизнес. Ал гана эмес, дал ушундай жол менен миллионер болгондор дагы бар. Алардын бири Джан Инь аттуу айым. Алгач 1985 жылы ал таштанды кагаздарды чогултуп, заводко өткөрүп баштаган. Кийин ал өзүнүн таштандыларды кайра иштетүүчү заводун курган. Азыр Джан Инь Кытайдын эле эмес, дүйнөдөгү эң бай 10 адамдын катарына кирет. Ал таштанды бул акча деп кайталаганды жакшы көрөт. Негизи кагазды 7 жолу кайра иштетип колдонсо болот. Дүйнө жүзүндө мүнөтүнө 1 пластикалык баштык колдонулат. Ал 12 мүнөттөн кийин кайра ыргытылат. Жерге ташталгандан кийин анын жашоосу 1000 жылга чейин созулат. Элиза Кененбаева, Алмаз Алимбаев, Азаттык плюс. Шаарды таза кармоонун бир эле жолу бар. Шаарды өзүнчө 20-25 бөлүккө бөлүп туруп, ар бир бөлүгүнө өзүнчө категорияга карып, анан менчик ишканаларга алдын ала иштеп чыгарылган шарттар менен конкурстук негизде белгилүү мөөнөткө бериш керек. Тазалык деген оңолбос ишканага шаар казынасынан бөлүнгөн акчаны ошол менчик фирмаларга чөлкөмдүн аянтына, категориясына жараша белгиленген тартипте бөлүп берген оң. Коррупция тизмеде бар, бирок өзү жок дворниктер бир күндө эле калкып чыгат. Баарын менчик ишканаларга бериш керек. Салышат көчөгө. Анан кийин айтасың, айт иштебагыла. Мен силердин шаарда десең эле айтышат, мисалы, силер иштеп атасыңарбы? Именно силер тазалашыңар керек. Бул силердин обязанностуңар деп. Катуудан сүйлөп өтүңүздөр, барган адамдар бар да. Сиз акча алып атасыңбы, иштеди, болдурса. Ошол акча алып атасың деп канча акча аласыз?
он эки 13 миң. Күн сайын иштейсиз. Чет өлкөдө болгонсузбу бир шаарда? А бирок телевизордон деле көрөсүзбү чет өлкөдө кандай шаарлардын абалычы, элдер кандай мамиле кылат таштанды? Чет өлкөдөн эми телевизордон көрүп атабызбы? Сравнивать бизге караганда Казакстан, Россия кандай мамлекет? Кандай өнүккөн мамлекет? Биз мисалы алардын чекесине жетпейбиз. Чындыгында. Элдерибиздин развитиясы аябай начар. Мисалы пирожка алды, пирожка алгандан кийин пирожка менен чоң кагазчы болсо салафан алып аны көчөгө кайсы жерге түшкөндө эле таштай беришет. Андан артынан ким терет? Биз теребиз постоянно. Таштандыны көп таштабадылар. Неге эле таштабадылар? Атайын урналар бар, каяка таштай турган. Атайын контейнерлер бар. Ошол жерлерге таштагыла деп айтып, башка эч деп айта албайм. Мен да Америкадан жазып жатам. Америкада адамдар таштандыны көчөгө такыр таштабайт. Эшикте мас болуп жүргөндөрдү деле көрбөйсүң. Көп болуп жашайт. Туристтер абдан көп, бирок шаар таза. Себеби таштанды таштасаң $100 $300 чейин айып пул төлөйсүң. Күндөлүк ушундай экен да, тиги мусурлар дарбыздар, стакандар. Неге? Элдердин аң сезими ушундай. Тажадыңызбы? Тазайсың, бирок ташканда деле мындай өзүңдүн айбилиңе караганда тазараак иштейсиң. Элдин аң сезимин мусор таштабай деп ойготуш боюнча бир мектепке сабак киргизип койсо, сиз мугалим болсоңуз кантип окутат элеңиз? Мен өзүм мугалиммин, негизичи. Таштанды таштабай деп окутса. Мен мугалим элем. Мына 1,5 жыл азыр буякта акчасы болгондуктан балдарымды окутайын деп ушул жерге келдим да, өзүм. Мугалимдиктен бул кыргыз тилчимин өзүм. Мугалимдиктен айлыгы жакшыраак экен да. Айлыгы кичине ага караганда жакшыраак, себеби мен 2 участок алганда мугалимдиктен көп эле аламын. Да? 12 миң сом, 13 миң сом алып коюшуңуз. Жок, мен 2 участок алам 8,5 миң сом. 2 участок. Азыр бул жерде мен бирөөнүн ордуна эле иштеп атам. Эмне кочу? Эме өзү балдарга адеп сабагы деген бар эмес беле, алып салбадыбы? Ошо адеп сабагын киргизиш керек эле да. Коомдук жайларда өзүн алып жүрүү жөнүндө сабактар болуш керек. Мурун ушундай сабак болчу. Мисалы, Советтер Союзунун мезгилинде биз коомдук жайларда өзүңдү алып жүрө албайсың деп биз сын пикир айтар элек. Азыр кимге айтасың? Жаштарга айтсаңыз эмне дейт азыр? Өзүм билем дейби же? Жаштар азыр абдан орой да. Азыр жаштар абдан орой. Жаштарга сүйлөй албайсың. Мен Америкада жашайм. Бул жакта шыпыргы көтөрүп, көчө шыпырган кызматкерлерди кезиктирген жокмун. Жонуна рюкзак асып алышып, ичинде мотору бар чаң соргуч сыяктуу аппарат менен көчө тазалашат. Американын көчө шыпыргычтары маска тагынышып, колдоруна кол кап салынып, өздөрүн таза тыккан алып жүрүшөт. Бүгүн саат 3-тө туруп келебиз, суу толтурабыз, көчөлөргө жууйбуз. Биздин районубуз боюнча 4 машина чыгат. Болгон райондогу көчөлөрдүн баарысын жууйбуз. Буйса ошол менен окуттук жакшы эле. Суу канча келет суу? Канча? Мисалы канча тонна батат могуга? Буга 9 тонна батат. Оттак менен саат 7ге чейин 3төн 7ге чейин болгон районубузду жууп, бүткөнүбүз. Мисалы менин машинеме 36 тонна суу кетет. Машина жакшы эле жүрүп атабы? Машина жакшы эле жүрөт. Проблема жок. Проблема жок. Шаарды тазалап атасыз. Тазалап атабыз. Макул, рахмат. Сиз чоңдордун жолундагы жуйсузбу мына президент өтө турган жолдорду, премьер-министр өтө турган жолдорду мындай өзгөчөрөөк басым жасап, сууну көбүрөөк берип дегендей. Болгон көчөнү бүт эле кандай болсо бир менен эле жуйбуз. Президентке өзгөчө болбойт, андай болбойт. Биз машина кандай жууса ошондой эле жуйбуз да. Макул анда. Ийгилик болсун ишиңизге, шаарды тазалай бериңиз эми. Макул. Биз жетекчисине эле кайрылалычы. Сиз мындай чоңдор өтө турган жолдор, чоңдор бир 7-8, 9дарга өтүшөт менимче жумушкачы. Биздин президентибиз, премьер-министр. Ал жолдагы сизге караштыбы? Ооба. Аларга кандай маани берилет, чынелечи? Өлкө башчылары өткөн жерде балким мындай 2 сыйра жууп койсоңарбы же жуугандан кийин бир аз тазараак сактагыла деп атайын бир май кызматкерлерин каратасыңарбы? Жок, байланыш барбы ортодо? Байланыш бар, айырмасы жок. Гостевой трасса постоянно каралып турат, жуулуп. Анан бир чет өлкөдөн келген коноктор болуп калса эле ошондо эле дополнительно жууп калып алсак, мындай кадимки эле күндөгүдөй эле